Балыкчы Тамчы Корумду жолунун курулушу кечээ каржылоо маселеси чечилбегендиктен токтоп калган. 104 чакырым жолду бир сезондо бүткөрүү иши дээрлик 7 миллиард сомго эсептелген. Бирок бул каражат быйылкы жылдын бюджетинде каралган эмес. 2015-жылга биз бюджетке 226,8 миллион сом каралганбыз. Бирок 2015-жылы 180 миллион сом гана өздөштүргөн. 2016-жылга бюджетти жогорку кеңеште каралып атканда каралган эмес, бирок азыр кошумча каражаттарды азыр издеп киргизип атабыз да. Финансы министри мындай ири каражат табылат деген ишеничте. Бирок бюджеттин тартыштыгы 22 миллиард сом болсо, ага кошумча казынада каралбаган каражатка тендер жарыяланып, жол курулушу башталып калса, эми башталган иш пландалган маалда бүтөбү деген суроо туулду. Себеби долбоор жайкы туристтик сезонго чейин аяктап калышы керек эле. Чындыгында башында эле бул жумуш кыйшык башталганы белгилүү эле бизге. Анан министрге лично давление көрсөтүлүп бүтөсүң дегенде биз эсептеп ушул корутундуну Кыргыздоо Транспроект атынан мен өзүм лично кол коюп бергенмин. Себеп дегенде мен 35 жылдан ашык жол тармагында иштеп келе жатам. Ошонун ичинде 95-жылдан баштап инвестиционный проекттерде мындай ылдамдыкта курабыз деген фирманы мен бир да жолу көргөн эмесмин. Анысас келгенсип тендерда өтө көп мыйзам бузуулар менен өткөрүлгөн. Стратегиялык маанидеги жолду куруу бул иште тажрыйбасы таптакыр жок. Кытайдан келген 2 студентке ишенип тапшырылган. Алар тез арада түзүп алган Лонгхай компаниясынын лицензиясы да, техникасы да жок болуп чыккан. Мыйзам боюнча 3 жылдан ашык тажрыйбасы бар ишканага гана артыкчылык берилүүгө тийиш эле. Ал эми транспорт жана коммуникация министри бул кыңыр иштерде анын орун басары Уезбаев менен премьер-министрдин жакындарынын тиешеси бар деген пикирде. Натыйжада тендер эреже бузуулар менен өтүп, кызыкчылыгы бар компанияга ыйгарылган. Аталган фактыны учурда Кыргыз Республикасы премьер-министри жаап жашырып, азыр ошолорду коргоо үстүндө. Мындан тышкары мен өзүмдүн болбогондугума карабастан жана мен орун басарым бул жерден толугу менен регламентти бузуп, бардык кагазтардын баарына мен атыман кол коюп берген. Мен хотя бул жерде болгон болсом дагы. Сиздин бетте кызыкчылыгыңыз барбы, жокпу? Бардыгын астына мен толугу менен жооп бергенге даярмын. Бул жерде премьер-министрдин кызыкчылыгы бар, туурабы сиздин айтышыңыз боюнча? Стенограмма үчүн айтып көрсөңүз. Эгер бул иштерге премьер-министрдин тиешеси бар экендиги далилденсе, ал отставкага кетиши керек дешет депутаттар. Эл өкүлдөрүнүн айтымында Лонгхай компаниясынын Кыргызстандагы өкүлү Азамат Жунушалиев, Аргынбек Малабаевдин жердеши, Акшумкар партиясынын өкүлү экендиги аныкталган. Белгилей кетсек, бул партияны азыркы премьер-министр Темир Сариев түзгөн эле. Мендеги маалымат боюнча ал жигит ушу Кыргызстанда бир саясий партиянын активный мүчөсү экен. Жанагы сиздин заместителиңиз Уезбаев деген жигит. Премьер-министрдин помощниги фамилиясы Султанов болуш керек, Нурбек деген жигит. Ушу жигиттер чай ичип, тоо ойноп дегенде бир мамилелер бар экен да. Ошонун баарын силерге мындай маалымат катары айтып атам, органдарга. Тактап чыксаңар да. Эми бул жерде мен ойлойм, могу корутундуга жазып коюш керек, немедленно премьер-министрдин отставкасын талап кылышыбыз керекпиз. Себеби бул буйрук негизи туура эмес чыккан. Адылбек Алиевич айтсаңыз, без источник финансирования силер распоряжение чыгарып атасыңар өкмөт. Сиз министр финанс катары ошондо өзүңүздүн сөзүңүздү айтышыңыз керек. Акча жок, кайсы проектти биз башташыбыз керек? Ички иштер министрлигине Коопсуздук комитетинин алдындагы коррупцияга каршы кызматка бул фактыларды тактоо боюнча тапшырмалар берилди. Эгер чындап эле бул иште өкмөт башчынын тиешеси бар болсо, ал кылмыш жоопкерчилигине тартылышы керек дешет депутаттар. Мээрим Ташыбекова, Бакыт Кошалиев, НТС.